Тарых бул жөн гана кызыктуу окуяларды угуу үчүн эмес, балким башыбызды бийик көтөрүп, тарых бурмалоочуларына каршы чыкчу куралыбыз. Биз алсыз эмеспиз жана биз ошол алп баатырлардын урпактарыбыз. Бүгүн ошондой баатырлардын бири Алымбек Татка тууралуу кызыктуу фактылар менен таанышабыз. Алымбек Асан уулу 18-19 кылым аралыгында Алайда Гүлчөнүн Каргаша кыштагында төрөлгөн. Бул каарманыбыз тууралуу кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Атасы соодагер болгон үчүн жаштайынан атасына кошулуп Кашкар, Жаркент, Ташкент, Самарканд, Бухара, Кокон сыяктуу шаарларда болгон. Жалданма молдодон, анан медреседен билим алат. Жаштайынан эр жүрөк болуп жетилет. Ал тургай хандын салык жыйноочулары менен кагылышып, алар жыйнаган байлыкты жигиттери менен элге кайра таратып берет. Мындай окуялар бир нече жолу кайталанганын уккан Мадалихан Алымбекти чакыртып сүйлөшүп, ага датка наамын берген. Аны менен кошо Алайдын башкаруучусу деген кызматты дагы берген. Алымбек ошол убакта 30 жашта эле. Көп убакыт өтпөй хан Андижан вилаятынын акими кылып тайындайт. Курманжан каарманыбыздын экинчи аялы. Ага үйлөнө элегинде анын мусулманчылыкка такыр туура келбеген кылыгы аны таңдандырып, жолу түшүп Алайга өтүп баратып, Курманжанды көрүүнү каалайт. Бир көргөндө эле копулуна толот. Курманжандын кайнатасы Кулисатар жана күйөө баланы чакыртып сүйлөшөт. Алар кыздан ажыраганына эмес, тойго кеткен чыгымды ойлоп кыйналганын айтышат. Ошол чыгымдарды Алымбек Татка өзү төлөп, кыздын башын ачып, той өткөрүп алат. Шералы хан бийликтеги кыргыз кыпчактарды кысып, өзүнө өзбек феодалдарын тартып, бийлигин бекемдей баштайт. Кыргыз кыпчактар буга нааразы болушат, бирок бул окуя кан төгүүгө чейин жетип, Шералы хандын аскерин талкалаган мусулманкул Кокон хандыгынын бийлигини дээрлик башкарып калат. Шералы хан анын кол баласы болуп калат. Бул окуяга нааразы болгон Алымбек Татка жашыруун бүтүм уюштуруп, ханды өлтүрүп, бийликти кулатып, тактыга Муратбек хан көтөрүлүп, Алымбек Татка баш вазир болмок. Бирок 7 күндөн кийин мусулманкул күч курап, жаш Кудаярды хан жарыялап, бийликти кайрадан алат. 1847-жылы Алымбек Татка өзүнүн көп колу менен Чыгыш Түркистандын борбору болгон Кашкарга чейин барышып, мусулмандарга жардам берген. Кудаяр хан өз кайнатасы мусулманкулду баш кылып, кыпчактарды бычактоого буйрук берип, 20 000 адамды кырган. Бул көрүнүшкө канды алмаштыруу керек болчу деген Алымбек Таткага мала жардам сурап кайрылганда, ага бийликке келүүсүнө түздөн түз салым кошкон. Бул эмгегин эске алып, Малахан Алымбек Татканы Андижанга аким кылып, кийинчерээк Кокон хандыгына баш вазир кылып тайындайт. Узун агачтагы орус армиясы менен болчу беттеште Алымбек Татка 12 000 аскер атчан менен чүйгө келип, жергиликтүү манаптар менен сүйлөшкөн. Бирок алар Кокон хандыгынын бийлигинин таасири астында калабыз деп баш тарткан. Датка азыр орустар менен согушса, бүт түндүк кыргыздардан, Чыгыш Түркистан багытындагы мусулмандардан ажырап калаарын түшүнүп, полковник Колпаковский менен согушпай коет. Ал бүт кыргыз урууларынын башчылары менен сүйлөшүп, ханга каршы кол топтоп, адаттагыдай талкалап коюу үчүн гана эмес, кыргыз мамлекетин Кокондон бөлүп, өз алдынча өлкө түзүү кыялын айтат. Бирок манаптар бул максатын колдогон эмес. Алымбек Татка өз айланасына Керней Сурнайчы, Чоор кыякчы, комуз чырчыларды топтоп, шаан шөкөт менен жүргөндү жактырган шайыр адам болгон экен дешет. Кандын аскери менен болгон канча жолку салгылашууларда, хан ордосун каптап кирген согуштарында Добулбас, Кернейлүү сүр менен коштоп кирүүчү экен. Кыргыз элинин рухий тарыхына актаңда якын 500дөй комуз күйлөрүн черткен атактуу өнөрпоз катары белгилүү Арстанбек Буйлаш уулу
ушу Алымбек Татканын ырчысы болуп жүрүп такшалган. Алымбек Татка өзүнө душман болгон кезектеги канды жашыруун бүтүн боюнча кулатууга жөнөп жатканда, болбосо каптап келаткан жоону тосуш үчүн кандуу сапарга аттанып жатканда аялы Курманжан ага кайрылат экен. О Даткам, 5 уул 2 кызың бар, калың кыргыз элиң бар, паргана алай жериң бар, мындай эле калсаң болбос беле, мал кылам десең жайлоо бар, дан кылам десең айдоо бар, ата кесип соодаңа өтсөң, тигине Истанбул, тигине Кашкар. Ошондо Алымбек Татка бир тараптан кабагын бүркөп, бирок ишеним менен мынтип айткан дейт бир көркөм чыгармада. Кара башым калкалап, жатайынбы бекинип, кыргыз элим тагдыры жаткан кезде чечилип, Манас бакай кезиндей эл болсок дейм күрдөөлдүү, оң-сол кыргыз биригип бел болсок дейм сүрдөөлдүү, ала тоону капырлар баспаса деп баратам, пасык болуп дин ислам калбаса деп баратам. Ошентип 1863-жылы пайгамбар жаш курагында Алымбек Татканын тынчсыз жүрөгү токтоду. Эң башкы максатына, кыргыз мамлекетин Кокон хандыгынан бөлүп алуу максатына үлгүрбөй кете берген.